Мухамбетова Надира Исмаиловна Ысык-Көл облысындагы Жетөгүз районунун Тамга айылында 1948 жылы 2 декабрда туулган. 7 туугандын экинчиси, ата-энеси чабан болот. Кичинесинде эле ырдаганга, бийлегенге, спортко куштарлыгы аябай күч болуптур. Айылга ырчылар келип калганда көзү жайнап, ошолордун жанынан кеткиси келбей көпкө отура берчү экен. Бирок үйдөгүлөр анын ынтызарлыгына анчейин маани бербептир. 1966 жылы Фрунзедеги музыкалык педагогикалык окуу жайына тапшырып 8 ай окуйт. Ошол күндөрдө Москвадагы театралдык институтка кабыл алуу жарыяланып калат. Көкүрөктө көксөгөнү ишке ашып, актрисалык кесипти тандоосуна себеп болот. Ошентип айтылуу ГИТИСте окуп калат. Biz erteң менен ГИТИСке сабакка барат элек, кечке окуйт элек, кечинде алыбыз келсе жумушка барып 24 рубль стипендия алат элек. Ал деле анчайын жетпейт эле. Ошон үчүн биз кечкисин иштейт элек. Түнкүсүн иштейт элек, күндүз айда үйбесин деп чыкыйып сабакта отурат элек. Эч кандай шек алдырбай, чарчадым, уйкум канбай калды деп, ал шылтоо эмес да. Иштейсиңби, иштебейсиңби, окушуң керек да. Биз эч кандай чарчабастан чыкып гана окучубуз. Анан алыбыз келгенде кечинде театрларга барат элек. Эми шумдук чет мамлекеттен келген спектакльдерди көрдүк. Москвадагы ай сайын жаңдан Москвада 50-60 театр бар болчу да. Ошол биринде калтырбай барып көрүп, ошолордон күндүз теоретически окусак, кечинде болсо практически барып ошолордун иштегенин, ойногонун көрөт элек. Биз алардын тартибин үйрөнгөнбүз. Биз алардын маданиятка кылган мамилесин үйрөнгөнбүз. Биз аяктан көп нерсени үйрөнүп келдик да. Анан азыр мен ошол театрда иштеп атып, ошол тартипти каалайм да. Ошондой тартип болсо, мамиле ар бир ролго болгон мамиле, ошо Москвадан окуп келген билимибиз ушул театрда колдонсок деп, ушундай далалат кылам да. Айтмакчы, ошол жылдары Санниковдун «Жери» фильмине ондогон актрисалардын арасынан кантип иргелип калганы тууралуу мындайча эскерип өттү. Мен ал кезде 72-жылы Москвадагы ГИТИС театральный институту бүтүп атканбыз, биздин кыргыз студиясы. Жердеги чогуу окуган курсташтарым Байтөбетов, Жамиля Сыдыкбаева, Гүлайым Каныметова, Мухамбет Токтобаев, Марат Алышбаев, Токтобек Сатаров, ушул менин курсташтарым да. Анан барыбыз ошол театральный институту бүтүп атканбыз. Анан бизге кабар келди, институтка ассистент келди. Биз Земля Санникова деген кинону тарткан атабыз, бизге ушундай анкелонка, ал фильмдеги анкелонки деп коет эле, көз азиат типтеги эл керек деп. Анан биз кыргыз студиясы бүт бардык, биз бүт барыбыз пробадан өттүк. Анан ошо проба, биринчи проба мындай болду. Бизге события, этюд события алып кел деди да режиссерлор. Анан мен буга чейин Ментияшандагы Кадычаны ойногом. Анан багы пробаны өтүп атат, события алып келди. Анан мен очередке турам, очередте турдум. Анан бир убакта бир ассистент чыкты, который Етишан фильм снялась, где эта девочка, деди. Анан я здесь, дедим. А когда вы войдете? Я соблюдаю очередь, дедим. Анан очередте турдук. Анан эмне события алып келем, эмне события алып келем деп эле кире бериште бир кылт ойго келди да. Анан мен анда кимдин ким экенин билбейт элем группадан. Анан четте отурган бирөөнө барып эле асылдым. Почему вы здесь сидите? Тиги сен пробаны карабай эле кой. Сен үйүң өрттөнүп атат. Мен калп айткан жокмун. Мен события алып кирген жокмун сага. Үйүң өрттөнүп атат. Там коридоры все ищут вас, ищут. Давайте поднимайтесь, бросьте это кинопробу. Пойдемте, у вас дом горит, у вас квартира горит, дедим да. Дедим да, анан мени карап ордунан туруп кайра отуруп, мени карап ордунан туруп кайра отуруп калып калды. Не хотите, да, смотреть, как у вас дом горит? Ну и сидите, топ чыгып кет калдым. Анан эле
кааткырып күлүп кайра мени чакырышты. Это у вас что, этюд да? Это мое событие дедим. Мени кааткырып күлдү да чыгарып ийишти. Анан ошону менен кинопробага чакырышты. Кинопробага түштүм. Анан ошентип өтүп кеттим. Өтүп кеткенден кийин менин партнерлорум Вицин, Олег Даль, Дворжецкий, Юрий Назаров, Махмуд Эсенбаев, анан Микритичан, не Фрунзик Микритичан, Альберт Микритичан, армянин. Ошолор менин партнерлорум экен. Анан мен экинчи фильмге тартылып атсам дагы, мен ал фильмге ушундай толкундануу менен тартылган, себеби актерлор, жанымдагы актерлор сумдук, бийик актерлор, мен алардын тартылганын көзүмдү албай камеранын түбүнө отуруп алып карап отура берчү элем да, анан биякта кандай сүйлөшүп атса деле биякка камерага келип деле ошондой сүйлөшө берчү да, анан мен ойлочумун, булар ойнобойт турбайбы, ойной албайт экен деп отурам да. А көрсө специфика ушундай экен да, турмуштагыдай болуш керек экен экранда. Театрдагыдай эмес, сахнадагыдай эмес, турмуштагыдай болуш керек экен да. Но мен айтам, кээ бир нерселерди мен ошолордон үйрөндүм деп. Анан тартылгандан кийин да бир событие, мен киного утверждить эткенден кийин дырдай жылаңач кылып чечинебиз деп айткан эмес. Когда сказали мне, сегодня ты будешь раздеваться догола дегенде, мен ош жерден скандал чыгардым. Мага мурун силер мынтип айткан эмессиңер, эмне үчүн мени алдап атасыңар деп. Анан бир ошо Кабардино-Балкарияда кичинекей бир узкий ущелье бар экен. Ошолдун төбөсүнөн 1 саатка шаркыратма жер экен, 1 саатка күн тийет экен, 1 сааттан кийин күн тийбейт экен. Ошо күн тийген моментте 1 сааттын ичинде тартып калыш керек экен. Анан чечин деп эле мен жок, чечинбейм, силер мага мынтип айткан эмессиңер деп ыйлап атам, өзүм бурхан шаркан түшүп ыйлап атам. Анан бир убакта экинчи режиссер Попов келди. Назира, ты же актриса, у тебя диплом на руках деді да. Мен намысыма тиіп қойды да, бала да болсам намыстанып кеттім да, анан давайте дедим. Анан мени дырдай жылаңач кылып чечинтип туруп, анан гримдешти. Анан биринчи дубльде мен көйнөгүмдү шыпырткан жокмун, кармап калдым. Экинчи дубльде кармап калдым. Үчүнчү дубльде опусти руки, Назира, умоляй деди. Я опустила, көрсө баягы башымда парик бар болчу. Ошол парик бүт барын жаап, мен эч нерсем көрүнбөй калган. Ты привел эту женщину? Чужие люди убили вождя. Они трясут нашу землю. Много наших детей и стариков погибло. Я изгоню из тебя злых духов. Я очищу твою душу. Возьми. Назира Мамбетова 3-чү курста окуп жүргөн кезинде алгач Боз торгой мында жашаган деген грузин фильминде эпизоддук ролго тартылат. 4-чү курста болсо Чыңгыз Айтматовдун Мен Тяньшан фильминде Кадичанын ролун жараткан. Назира эже ушул ролго байланыштуу фильмдин бет ачарын дайыма эстейт. Анткени апасы аябай сыймыктанып, айылдагы аялдарга чай бериптир. Бирок кино ортолой баштаганда апасынын койгон мойну ийилип, башын салып жер карап чыгып кетет. Көрсө бирөөнүн үй бүлөсүн бузган аялдын ролун ойногон үчүн уялып калган экен. Толгон каармандардын арасында ата-энеси сыймыктанган ролдор да көп. Андан бери тасмада 30дан, театрда 80ден ашык роль жаратты. Келчи огуш киришели. Макулбу? Кана? Не билесиң? Иә. Назира Мамбетова алгач адаммын, анан актрисамын. Эл менин актрисалык турмушумду көбүрөөк билишин каалайм дейт. Өзүнүн бир уул бир кызы турмушта орун очо калып өз жолун тапкан. Назира эже неберелерим кутум, менин бактым деп сыймыктанып келет.
Эми Союз убагында Союз каржылап келгенде маданиятты, мейли театр болсын, мейли кино болсын, мейли сүрөтчүлөр, мейли адабият болсын, Союз каржылап келген. Анан Союз таркап кеткенден кийин, эгемендүүлүктү алгандан кийин, өзүбүзчө оокат кыла баштагандан кийин өзүбүз оокат кыла албай калдык. Айрыкча бул маданият тармагы деги эле кароосуз калган. Экономика деп 30 жыл экономиканын аркасынан чуркадык, бирок экономикабыз каяка кетти, аны да таппай калдык. Назира эжени мен кинолордон бала чакта школдо окуп жүргөндө биз жака гастроль менен барып калчу да, ошондо көрүп жүрчүмүн. Андан кийин бул театр ачылгандан кийин эже 1-2 жылдан бизге келип кошулуп калды. Биринчиден айтсам, бул эже менен мен чогуу иштеп калам деп эч качан ойлогон эмесмин. Азыр ошо чогуу иштеп атканыма бир чети сыймыктанам. Эжеден мен көп нерселерди үйрөндүм десем жаңылбайм. Эженин иште методу аябай мындай башкача да. Ушу театр деп жан делиң менен күйүп, ушу театрга иштейм, ушу театрга келаткан, ушу биздин Кыргызстандагы ушу кыргыз элине какой-то бир изиңди калтырайын десең, өзүңдүн ушу жан аябай иштешиң керек дейт да. Если сен ошончолук иштесең, 10% талантың болсо, 90% иштешиң керек дейт. Анысы туура да. Сен если иштебесең, ошол сенин талантың ачылбай дагы ошо ойдон калып калышы да мүмкүн. Негизи иштеш керек деп айтат. Туура айтат да. Иш болбосо, сен өзүңдү өзүң иштебесең, анда сенден 1000 таланттуу болсоң дагы ошо ойдон калып калышы мүмкүн. Бул актерлор өзү классикалык театрдын тарбиясында, ошонун традициясында өскөн актерлор болчу да. Мен айтар элем, Жамал Сыйдакматова бар, эжекебиз. Мен айтар элем, ошол муундардын акылкы өкүлү катары, акыркы магиканын катары Назира Мамбетованы айтса болот да. Себеби Назира Мамбетованын күнчалык мындай бир дүйнөсү терең, ушундай эле өтө мындай бир ойчул дагы, ошол учурда аналитик актриса катары ушундай мага аябай жагат да. Себеби эже ар бир образга, ар бир кыймылга, ар бир мизансценага, ар бир жестке өзүнүн бүткүл жан дүйнөсүн берет да, ошону арнайт. Себеби бул эжеде чоң школа бар, актерлык школа бар. Бир сөз менен айтканда, бул адам багы команданы заводной деп коет го, баарыбызды жөн турбастан сен мындай кыл, сен мындай кантип эле, мынтип эле. Багы убакыт өтүп барса деле кое турбайсың, муну бир жерге чыгарып алалы, баягы кызуусуна киргизип жиберет. Анан эми режиссер бар. Режиссер жокто деле өзү режиссердүк кылып, мына азыр хан оюндагы таланттардагы ушул эже режиссер катары жүрөт да. Бүгүн ал. Стоп. Ал Нуркан. Азыр сейчас. Нормально? Баягы кыз барып тагы келди. Эже, азыр чыкканда тетике светке эме болбайсыз, акцент кылбайсыз кичине. Эженин настроениясында көтөрсүңөр силер. Силер как бы эме да, силер тиги 4 жигит эмессиңер, силер как бы эженин материализованный мысльдарысыңар да силерчи. Туура? Эркектери, турмушундагы эркектери, анын ички дүйнөсү ошолсуңар да силер. Ошон үчүн эже менен постоянно синхронный болуш керек, любой движение бар. Жашаш керек. Нормально? Баягы кыз барып тагы келди. Эже, азыр чыкканда тетике светке эме болбайсыз, акцент кылбайсыз кичине. Биз Назира эжени көргөндө бияктан коркуу сезим, уялуу сезим болгон да, анткени уулу анан ишине так болгондуктан баягы тактыкты сактаганда аябай баягы коркуп, эми иштешип калсак кандай болот? Баягы биз жаш болуп кечигип калабыз, уктап калган күндөр болот. Анан Султан агай келип суфлер чыгармасын уже коюп баштаганда бизге Назира эже баягы башкача сезилди да. Баягы уулу кары дейин десең андай эмес, жаш, бизден дагы секирип ойноп күлүп жүрөт да. Анан ошону көрүп алып баа бергенбиз. Анан бизге болгон айтты, ушундай образды чыгарарда ички жан дүйнөңөр менен ойношубузду бизге айтып, ушу күндө айтып турду бизге жакшы акыл насааттарын. Мен таң калам, ушул жашка келип алып, бизден дагы жеңил, бизден дагы сергек жүрөт. Аябай чоң талантты, бул Кудайдан болгон таланты да. Өзүн анан бул жакта ошо биз дагы башында бир башкача элестетип жүргөнбүз Назира эженичи. Анан бул жакта 1,5 айда ошо суфлерди иштеп жүргөндө кандай адам экенин биз толук билбесек дагы канчалык бир немеде билдик да.
ошо жөнөкөйлүгүн, бизге кылган мамилесин, улууларга кандай мамиле кылат, жаштарга кандай мамиле кылышын билет да. Адамга кантип эме сүйлөгөнүн, бул жакта бизде бийлеп атканда ошо образга кире албай атканда кандай кылыш керек, ошо образдарды ачыш үчүн кандай китептерди окуш керек, иши деги эле бизге көп нерсени үйрөттү деп айтсак болот да. Театрга келгенден кийин келиндер козголоң деген спектакльде Каардуу кайненем ролун ойнойт экен да, ошондо экинчи состав болуп бир ролго кирип келатканда учурашкан жерим бар да. Ассалому алейкум апажан десем, не болду деп монтип карагандачы. Өзүм жүрөгүм чыгып кетти да. Анан унчукпай туруп калды, анан эмне дерим эле текст унутуп калдым да, анан токтоп кайра репетиция башталып кетти. Андан кийин ушундай эле суфлер башталат деп Султан майке келип эме кылганда, суфлер башталат дегенден кийин мен ойноп калсак кандай болот, эмне болот. Анан репетиция башталганда баягы бизде эми жашпыз, жаңгырып атабыз, эч нерсе опытты ала элекпиз, анан көп нерсени кетип атып, эжени көз карашын гана карап турасың да, кайсы жерден кылт этсең кандай карайт болду экен депчи. Бирок ошенткөнгө деле карабай баягы бизге дагы көп нерсени акыл насаатын айтып, момундай кылат, тигиндей кылат деп атты. Бирок ошол эженин айткан деңгээлинен ушундай нерсе кичине спектакль жакшы чыкты. Анан бирок биздин бир чети коркконубузчу, Назира Мамбетова менен ойноп аткандан кийин, ошол жалгыз моно спектакль катарына кирип кетип ойноп аткандан кийин бизде ойногонго туура келди. Бирок Назира эженин деңгээлине жетип, Назира эже да чыгарманы чоң эме жаратып атат, бизде ошонун деңгээлине эметкен аракет жасадык да. Ошондон да бизге да театрдан кичине биринчи башталган чыгармасында кичине изденүүлөр башталды да. Назира эжени чын айтканда өтө сыйлайбыз да. Сахнада бул бөлөк, жашоодо такыр бөлөк экен. Мисалы үчүн көчөдө деле ары бери басканда сүйлөшүп калсак деле театр жөнүндө көп нерсе айтат. Бизге негизи Назира эженин айтканы Станиславский жөнүндө Москвада окуган, ЖИТИСте окуганда ошондо өзүнүн тарбиясын бизге көчөдө көп айтып берет да. А сахнада өзүн менен мындай чогуу алып кеткенге аракет кылат. Ошон үчүн биз Назира эжени дайыма сыйлайбыз. Ролду ийине жеткире аткаруу үчүн каармандын жан дүйнөсү менен жашаш керек. Назира Мамбетова Султан Раевдин суфлер спектаклинде өтө татаал образды жаратты. Анткени бир эле учурда актрисанын суфлердун ролун ойноп, бир образдан экинчи образга өтүп кубулууну өтө кылдат чеберчилик менен ойногон. Биз адамдар ушундай аябай жогорку темпте өтүп бараткан мезгилди бир аз токтотуп, биз өзүбүзгө сабыр кылайлычы, өзүбүздүн дүйнөбүзгө, өзүбүздүн пейилибизге мамиле кылайлычы. Бүгүнкү заманыбыз кайда баратат, биз кайда баратабыз? Эмне үчүн адамдардын имандык деградациясы болуп атат, эмне үчүн пейил бузулуп атат? Ошол жөнүндө ой жүгүрткөн мындайдыр бир спектакль деп айтсак болот. Бул спектакль өзүнүн формасы боюнча башка спектакльден айырмаланып турат, себеби бул моно спектакль, жалгыз актер ойнойт да, актриса ойнойт. Демек бул өтө татаал спектакль болуш керек да, себеби өтө психологиялуу, өтө карама каршылыктуу, өтө мындай бир өйдө төшүп, бири жогору чыгып, ушундай бир кырдаалдар бар да. Ошондо актрисага дагы өтө чоң актердук чеберчилик, энергияны талап кылат. Себеби бир образдан экинчи образга орусча айтканда перевоплощение коет, перевоплощение болуш. Экинчи образдан үчүнчү образга өтө татаал. Аны көрүүчүлөр карап турат. Актриса же ойноп аткан актер эч качан көрүүчүнүн алда албайт. Себеби актер менен көрүүчүнүн ортосундагы аралык өтө кыска. Ошондуктан бул жерде кичинекей гана фальш болсо, кичинекей гана мындай жасалмалык болсо, көрүүчү ишенбей коюшу мүмкүн да. Ошондуктан актердун магиясы ошол эмени көрөрманды өзүнө тартып, өзүнүн ички дүйнөсүндө болуп аткан окуялар менен, ички дүйнөсүндө болуп аткан будуң чаң менен тигил адамдын дагы дүйнөсү ошондой бир синхрондуу болуш керек да. Мен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн сиздин премьераңыз болот. Сиз бүгүн Мари Стюартты ойлойсуз. Мен куттуктайм. Эсиңиздеби? Мен сиздин суфлерыңыз болом. Сөздөрүңүздү эске салып берип турам. Sen dayarsınbı dediniz? Men dayarmın. Sözlerinizde жатка билем. Түндө таң атканча уктаган жокмун. Ажам курбаса жаап атты. Мен бүгүн таалмайм. Сырколуп турам. Спектакльди башка күнгө которууга болбойт.
олупту көрүчүрө келептерди. Ошолордун алдында уят болбойм. Жок, сиз эч качан уят болбойсуз. Назира Мамбетова Курманжан датка фильминде Курманжандын, Мен Тяньшань фильминде Кадича, Ак кемеде Бекей, Кара кызда Мактым, Дилетантта тарбиячы, эрте жаздагы турналарда Жипар, Санниковдун жеринде Гошардын ролун аткарган. Орусия менен Кыргызстандын Эри Шаркак жылына арнап Николай Калиданын Старая зайчиха, бирок кыргызчага отурганда Экөө аттуу спектакль. Режиссеру Нурлан Карпбаев. Андан кийин Кайрат Иманалиев Үмүт аттуу спектаклин пандемия убагында эшикти бекитип алып, ушул театрда чыгардык. Биз иштеп атканда, Улан Карпбаев экөөбүз иштеп атканда эшикти бекитип алып, театрдын өзүнөн эле акпресске даттанган. Пандемиянын тартибин бузуп, ушул эки Нурлан Карпбаев, Назира Мамбетова, Темирлан Усманбеков, Жолдош Нурматов, Юлдаш Нурматов театрда иштеп атат деп, театрдын кызматкерлери акпресске даттанып гезитке чыкканбыз. Андан кийин токтоп калбастан репрессиянын 90 жылдыгына арнап Людмила Жапаровна Молдалиева акчасы менен пьесасы менен пьесаны орусча жазган ал киши, мен кыргызчага которуп Жат эмесмин аттуу спектакльди койдук, жаштарга коюп бердик. Режиссеру мен Назира Мамбетова, Улан Карпбаев. Андан кийин Чернобыльдын 35 жылдыгына арнап Меңди Мамазайырова Кечиктим аттуу пьесасын акчасы менен тартуулады бизге. Мен режиссерлук кылып, жаштар менен иштедим. Көрдүңүзбү? 6 спектакльди 2 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде 6 спектакльди иштеп чыгардым. 1978 жылы Кыргыз СССРнын эмгек сіңірген артисти, 1992 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алды. Ар бир адамдын өзүнүн рызкысы бар. Ар бир адамдын өзүнүн Кудайдан берген буйругу бар. Ошол буйрукту, ошол рызкыны туура кабыл алып, ошого туура мамиле жасасаң, акыбетиңдин кайтат. Эгерде туура эмес мамиле кылсаң, туура эмес эле болуп калат. Мен 23-нөн 30-на чейин Казакстандагы театральный фестивальга барып келдим. Шаар өзүнчө бир европейский стилдеги шумдук өнүккөн шаар. Театрларын болсо, жаңы театр ачылган экен, эми 600 орундуу, техникасы болсо эми шумдук, сахнанын глубинасы бир 20-30 метр, ширинасы бир 15-16 метр. 600 орундуу. Эми ушундай бир кыпкызыл баркыттан анан алтын жип менен номерлары жазылган. Киргенде ошол мына театрга келдим, мына майрамга келдим, мына жакшылыктын, бир тазалыктын имаратына кирдим деп бир кубанат экенсиң. Ошол жерден бир тазарып чыгайын, ошол жерден көгөрүп чыгайын, ошол жерден бир жакшылык, руханий бир жакшы байлык алып чыгайын деген ниет менен кирет экенсиң. Биздин театрга болсо кайсы жери төбөбүзгө түшүп кетет деген акыбалда отурат көрүүчүлөр. Нур-Султан шаарында, Борбор шаарында Казакстандын бир тажрыйба алмашуу болуп,
bir konkurs сыяктуу же болбосо мындай көрсөтүү сыяктуу ар бир театр өзлөрүнүн спектакльдерин коюптур. Мына ошон үчүн өзгөчө баалап атышат. Тюз театрынын спектаклин. Ал Үмүт деген Кайрат Иманалиевдин драмасына жазылган драматургу Кайрат Иманалиев. Ал жерде моноспектакль, ушул биздин бүгүнкү күндөгү театр искусствосунун корифеи Назира Мамбетованын аткаруусунда абдан жогорку баага ээ болуп, бардыгы ушул жердеги бардык Орто Азиянын сынчылары ушул спектакльдин түз тиги театрынын чеберчилиги, аткаруусу жөнүндө абдан чоң даңаза сөз болуптур. Мен кубанып атам. Себеп дегенде ушул бүгүнкү күндө аз кандай каражат бөлүнүнө карабастан биздин театр ишмерлери абдан жакшы ийгиликтерди көрсөтүп атканына чоң кубанычтамын. Албетте бул жөнүндө эч кандай менин шегим жок болчу. Себеп дегенде Назира Мамбетованы биз баарыбыз билебиз. Ал киши менен мен өзүм да иштешип абдан көп сабактарды алгам десем болот. Ошол өзүнүн чеберчилигин көрсөткөндөн кийин бардык ошол жерде Орто Азиянын театр сынчыларынын, театр корифейлеринин көзүнчө суктануу менен, таң калтыруу менен ойноп келгени, жана ошол жерден өзгөчө баа бергени Орто Азия сынчыларды бүткүл мени гана эмес, бүткүл кыргыз элин кубандырат десем жаңылышпайм. Ал жерде да бир топ биздин өлкөлөрдөн, чет өлкөлөрдөн топтор катышкан, театрлар катышкан, бирок ошонун ичинен биздин спектакльге өзгөчө баа берип, өзгөчө бир көз карашта болушканы бизди кубандырат. Ал жерден эми Назира эженин ошол таланты, ошол өтө мындай бир күчтүү актриса экенин ошол жерден белгилешип баары ыраазы болушту да. Бул албетте биздин Бакен Кыдыкеев атындагы мамлекеттик жаштар театрынын сыймыгы биздин жамааттын, мен ойлойм, жалаңына биздики эмес, жалпы кыргыз элибиздин, жалпы маданият ишмерлеринин сыймыгы, сыйлыгы десек болот. Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры өз сахнасында жыл сайын улуу жеңишке арнап элге тартуулап келген. Турмуш чындыгынан жаралган чыгарманын автору, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген мугалими, акын, жазуучу, драматург Асангүл Абдыгулова. Режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артиси Назира Мамбетова болчу. Ошондон баштап көптү, андан бери деле 5-6 жыл өттү. Ошол ар жыл сайын ар кандай учурда коюп келатышат да. Мен буга айтайын дегеним бүгүн ошол А дегендеги 2015 жылдагы эме боюнча турбай улам режиссер улам изденүүнү кошот. Улам жаңылайт. Ошонусу менен кызыктуу болуп, эмкиси кандай болуп атат деген ой менен мен автор катары дайыма үй бүлөм менен чогуу келип, көрөрмандар менен чогуу болуп, кызуу рахатка батып көрүп жүрөм. Бул спектакль ушундай жадырап, жашнакай маанайда жашап жаткан кыргыз элине согуштун кабары келгенде ушунчалык кыргыз элинин бейпил турмушун бузган атамекендик согуш жөнүндө коюлган спектакль. Мен коллективимде ушунчалык ардын беттеніп, құттықтағым келет. Анандағы бүгін байрамыңыздар менен. Эч вақта энелі бас, эч вақта жекемізде соғыш болбосын. Біздің қорғаушылар, біздің аскерлер дайыма спектакльге келіп тұрсын. Арамызда бүлік жайлап, қоймақ болсын, жарыңыз заман болсын, ынтымақты болу, армышпайды, sevişеді. Кыргыз театр менен кино кереметинде профессионалдык жана реалисттик актердук искусство мектебин айкалыштырып эмгектенип келаткан залкар таланттардын бири Назира Мамбетова. Анын дареги дал ошол театр, сахна, кино жана искусство ааламы. Эмне
үчүн башка өлкөлөр өсүп атат, өнүгүп атат, бири-бирине жардам берип атат? Мына Өзбекстанды алалы, шаар кандай гүлдөгөн. Бир эле Ташкент шаар эмес, Самарканд, бардык шаарлардын баары өнүккөн. Алматы кандай өнүгүп атат? Эмне үчүн биз ошондой деңгээлге жете албайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүздү өзүбүз кордойбуз? Эмне үчүн биз өзүбүздү өзүбүз уурдайбыз? Эмне үчүн биз өзүбүзгө өзүбүз жакшылык кылбайбыз? Ушул ыйык сахнанын өлөр сыпырасынын да ысык соогу, ачуу таттуусу, даңазасы жана таразасы бар. Мен бактылуумун. Мен иштеген ишимдин акыбетін ошо алып атам. Бул жерде келген элдер шатырашат менен кол чабышат. Биздин байлыгыбыз ошол. Биздин байлыгыбыз көрүүчүлөр. Кече күнү Астана сахнасында үмүт ойнодум. Билбейм, мен мүнөтүн санаган жокмун. Бирок элдер айтып атат, 20 мүнөт көрүүчүлөр кетпей кол чаап турду деп. Кол чаапканы аз келгенсип, баягы сахнага эл толуп калды. Мени менен сүрөткө түшкөнгө, мени куттуктаганга, мен гүлдүн арасына көмүлүп калдым. Мен 1000 мертебе ыраазымын. Бул ажайып баяндын каарманы баарын таңдандырган, суктандырган кыргыз керемети, маданият тарыхынын жылдызы, улуттун сыймыгы, тынымсыз эмгеги менен триумф салтанат жаратып келаткан Назира Мамбетова.